Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн мен капчыкка ыңгайлуу жана арзан салаттын рецепти менен бөлүшөм. Андыктан мени менен бирге болуңуздар. Бизге эң эле биринчи керектелүүчү азык бул пекинский капуста. Жөнөкөй обычный эле капустаны да иштетсеңиздер болот, айырмасы жок. 4-5 жалбырагын алып, салатты жасоону баштайбыз. Капустанын жалбырактарын майдалап туурап алуу керек. Мына туурап алган капустаны идишке салып атам. Бир орточо сабизди кыргычтан өткөрүп алабыз. Өткөрүп алган соң капустага кошуубуз керек. Башка идишке 3 жумуртканы жагып алып, үстүнө сүттү куюп, жана дагы тузду салып, жарым чай кашыктан жакшылап аралаштырып алуубуз керек. Орточо температурада блинчиктей кылып бышырабыз. Мына даяр болду. Эми баарысын салатка турай баштайбыз. Эки дана чеснокту майонезге кошуу керек. Көк чөптөрдү да туурап, анда даяр болгон массага коштум. Эң акырында майонезди кошуп, жакшылап аралаштырып алуубуз керек. Мына биздин арзан жана жөнөкөй салатыбыз даяр болду. Даярдап көрүңүздөр. Подписаться кнопкасын басып коюңуздар, коңгурочону. Комментарий жазып коюңуздар, бизге аябай кызыктуу болот. Саламатта калыңыздар.